Саламатсыздар достор, сиздер менен мен кайрадан эле Бекболот Тажибаев. Бир нече күн мурун мен интернетте моундай кызыктуу математикалык задача табылгам, капысынан көрүп калгам. Андан кийин бул мага абдан кызыктуу болгондугу үчүн бир нече мүнөт олтуруп, башымда калтырып олтуруп, муну иштегенге аракет кылдым. Бирок чынында иштей алган жокмун. Сандар бирине дал келсе, экинчисине дал келбей. Бул мага абдан кызыктуу болгондуктан эми мен бул задачаны компьютердин мээсинин жардамы менен иштегенге аракет кыламын. Келиңиздер, анда эмесе достор, биз Python программалоо тилинин жардамында ушул 3 задачаны иштегенге аракет кылып көрөлү. Биринчи задачадан баштайлы. Мен код жазыш үчүн чоң гана нотапад колдоном. Ал эми код жазуу үчүн, код программалоо үчүн Python тилин колдономун. P. Задачага карасак, бизде бул жерде белгисиз сандар 1, 2, 3, 4, 5, 6 экен. Бул 6 санды биз случайный сандар же болбосо forдун жардамында тапсак болот. 6 белгисиз сан, демек бизге 6 for керек. Python'da for. 6 санды биз тамгалар менен берип алалы. A, B, C, D, E, F деп. For A in range 0-дон баштап 20-га чейинки санды коюп коюшу керек компьютер. B биз оңой болсун үчүн ушуну эле көчүрүп алалы. B, C, D, E, F. Бизде 6 болду. Тамгалар сөзсүз өзгөртүшүбүз керек. B, C, D, E, F. Бул менен биз эмне кылдык? Биз компьютерге айттык, ушул 6 бош орунга, то есть ушул 6 белгисиз санды ар биринде 0-дон баштап 20-га чейинки мүмкүн болгон бардык комбинацияларды коюп көрүштү уже компьютерге. Айттык, ага задачаны койдук. Эми ушул сандарды коюп келип атканда биз могул условияларды коюшубуз керек. Дал келип калган болсо, уже изилдөөнү токтотуш керек компьютер, андан кийин бизге жоопту айтышы керек. Кайсыл сандар кайсыл жерге коюшу керек деген. Условиялардан эмесе жазабыз. Бизде биринчи бул условия A санын 3-кө көбөйткөндө бул B санына туура келиши керек экен. Жазабыз. Эгерде A санын 3-кө көбөйткөндө бул туура келиши керек, барабар болушу керек B санына. Жана экинчи условияны жазабыз. Бул катарда жок, бул катар 5ти көбөйткөндө C санына барабар болушу керек D санына. Бул жерде A, B, бул жерде A, бул жерде B, C, D сандары. 5ти көбөйткөндө C санына бизде келиш керек, туура келиш керек D санына. 5ти C-ге көбөйттүк, D-ге барабар болсо. Жана кийинки условия. Бул жерде бизде E, F сандары. E санынан F санын кемиткенде 4 келип чыгыш керек. E саны кемите F саны барабар болуш керек 4-кө. Скобкага алып койсок жакшыраак болот. Жана могул жактагы условияларды карайбыз. A санына 5ти кошкондо барабар болушу керек E санына. Жана 3 санына C санын кошкондо, бизге келиши керек F саны. Туура келиши керек F санына. Андан кийин бизге B санынан D санын кемиткенде, B'ден D'ни кемиткенде бизге туура келиш керек 4 саны. Эгерде ушул бардык условияларга туура келсе, бизде ушул бардык санды компьютер экранга чыгарып бериши керек. A, B, C, D, E, F 6 санды. Андан кийин break, уже изилдөөнү токтотуш керек. Келиңиздер текшерип көрөбүз.
CD desktop, менде бул script.py рабочий столдо турат. Pythonго коебуз программаны ишке ашыруу үчүн scripts.py. Компьютер изилдөөнү баштады. Бир аз күтөбүз. Бул баардык комбинациялар салып текшерип көрдү. Жооп табылды. Биз 6 санды изилдеп таап берди. Текшерип көрөбүз, бул сандар чындап эле дал келеби. Биринчиге биз 3 санын коюшубуз керек экен компьютердин айтышы боюнча. Бул жерде болсун 3 саны. Андан кийин 9. Ооба, чындап эле 3тү 3кө көбөйткөндө 9 келип чыгат. C саны бизде болушу керек экен 1. D саны 5 болушу керек экен. 5. E саны 8 болушу керек экен. Менимче туура келип атат чындап эле. Компьютер адашы чын эле негизи мүмкүн эмес. 4. Текшерип көрөбүз. 3тү 3кө көбөйсөк чындап эле 9 саны келип чыгат. 3кө 5ти кошсок 8 саны келип чыгат. 3кө 1ди кошсок 4 саны келип чыгат. 8ден 4тү кемирсек 4 келип чыгат. 9дон 5ти кемирсек 4 келип чыгат. Ушинтип биз оңой эле жол менен биринчи задачаны иштеп бүттүк. Келиңиздер эми экинчи задачаны көрөлү. Бул жерде бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мында деле 6 белгисиз сан бар. Биз условияны гана өзгөртүрүп койгонубуз жетиштүү экен. А санынан 8 санын кемиткенде Б саны келип чыгыш керек. А санынан 8ди кемиткенде Б келип чыгыш керек. Жана бул жерде C санын D'ге бөлгөндө, C санын D санына бөлгөндө 1 келип чыгышы керек. Жана 4 санынан A, B, C, D, E санын 4 санынан E санын кемиткенде, 4төн E'ни кемиткенде бизде F келип чыгыш керек экен. Андан кийин A санынан C санын кемиткенде 4 келип чыгыш керек. A, C барабар 4 жана 8ден кемиткенде D санын 8ден кемитебиз D санын. Бизде келип чыгыш керек E саны. Андан кийин B санын 1ге көбөйткөндө B санын көбөйтүрөбүз 1ге. Бизге келип чыгышы керек F саны. Көрөбүз, текшерип кайра эле. Программа компьютер изилдеп баштады. Бир аз күтөбүз. Бизде бул жерде айтып атат, 7-чи линиядан ошибка кетти. Бизде айтып атат, 0го бөлүп болбойт деп атат. Демек биз эгерде дагы бир условия коюп көрөлү. D саны 0го барабар болуп калса, жөн гана кийинки комбинацияга өткөрсүн. Кайра текшерип көрөбүз. Компьютер изилдеп атат. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй бизде түрдүү сандарды көрсөтүп берип атат. Бир эле жол эмес, бизде уже 5 жолун компьютер тапты. Мунун иштеш жолун. Келиңиздер, үчүнчүсүн алып көрөлү. 10, 2, 6, 6, 2. 10, 2, 6, 6, 2, 2. 10, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 2. Текшерип көрөбүз. 10дон 8ди кемирсек 2. 10дон 6-ны кемирсек 4. 8ден 6-ны кемитсек 2. 4төн 2-ни кемитсек 2.
2-ни 1-ге көбөйтсөк 2, 6-ны 6-га бөлсөк 1. Чындап эле дал келди. Мен ойлойм, могул бардык комбинацияларды деле, могул бардык эле түрлөрдү, иштөө түрлөрүн коюп көрсөк, баары эле туура келет. Мүмкүн сиз өзүңүз баарын коюп көрөттүрсүз, а мен болсо кийинки задачага өтө берели. Кийинки задачаны карасак, бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мында деле 6 белгисиз сан, дагы эле бизге бул жерде бөлүү бар экен. Кайра эле могул строкабызды өчүрбөйбүз, кодубузду. Кайра эле биз условияларды өчүрүп кайрадан жазып чыгабыз. Биздин биринчи условия А менен Б-ны көбөйткөндө 12 келип чыгыш керек экен. А-ны көбөйтөбүз Б-га 12. Экинчи С санынан 3-тү кемиткенде D келип чыгыш керек. Жана С санынан 3-тү кемиткенде келип чыгышы керек D саны. Жана 10дон кемиткенде E санын келип чыгыш керек бизде F саны. Жана бул бүттү. Бул жак Адан Ага C'ны кошкондо 10 келип чыгышы керек. Ага кошобуз C'ны барабар 10 келип чыгыш керек. Жана Б-га 3-тү кошкондо E келип чыгышы керек. Б-га 3-тү кошкондо E келип чыгышы керек. Жана 12-ни бөлгөндө А, Б, С, Д-га барабар бизде келип чыгышы керек F саны. Сохранить этебиз, текшерип көрөбүз. Компьютер изилдеп баштады. Бирөөсүн тапты, экөөсүн. Келиңиздер ушул экинчисин коюп көрөлү. Компьютер болсо бул жакта дагы кайра комбинациялар изилдей берсин. Мүмкүн дагы башка жолдор бар иштөөнүн. Биз экинчини алайлы. 4, 3, 6. 4, 3, 6. Бир аз начарак жазылып калды. Эки гана жолу бар экен, изилдеп бүттү компьютер. 4, 3, 6, 3, 6, 4. 3, 6, 4. Текшерип көрөбүз. 4-тү 3-кө көбөйтсөк, чын эле бул 12 келип чыгат. 6-дан 3-тү кемитсек 3. 4-кө 6-ны кошсок 10. 10дон 6-ны кемитсек 4. 3-кө 3-тү кошсок 6. 12-ни 3-кө бөлсөк 4. Мына ушинтип достор, биз программанын жардамында, компьютердин мээсинин жардамында биз мен монтип кыйналып, башымда катырып олтуруп таппаган задачаны компьютердин жардамы менен биз оңой эле таптык. Эгерде сизде дагы ошол сыяктуу башыңызды катырып жүргөн задачаларыңыз болсо, жөнөтүңүз, комментарийге жазыңыз. Сөзсүз биз аны биргеликте иштегенге аракет кылабыз. Сизге жаккан болсо лайк басыңыз. Кызыктуу, пайдалуу видеолордун артта калбаш үчүн каналга подписка болуңуз. Сиздер менен Бекболот Тажибаев болдук. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.